Аяққа қазу іштеріне біз біріншіден рұқсат бербейміз. Мен білбеймін, мен қазан тоққа қазам. Қазып отыр. Лом менен күрек болды. Ушунча адам тұрауызға келіп қойсыңыз тоғыт. Там красной книги нету, там красной книги нету там. Давайте посмотрим тогда там границы. Вот. Вы же тоже требуете. Бишкектин Гоголь-2 дарегиндеги жашоочулар алардын макулдугусуз үйдүн чыгыш тарабы казылып жатканына нааразычылыктарын айтып чыгышты. Өзүн аталган үйдүн комитетинин төрайымы деп тааныштырган Курманбай Кадырова казылып жаткан жердин кызыл китеби бар дейт. Андыктан жашоочулардан уруксаатсыз көчөнүн төмөн жагындагы коммерциялык сауналар үйдүн жанындагы трансформатордон электр жарыгын алуу үчүн жерди казып баштаган. Свет алып кетебиз деп атышат. Бирок андайлар өтө көп болуп кетти да. Эми кечеде без разрешения мына красный книга турган жерде эле бир оз айтып да койбой, мени чакырып айтып койсо болот да. Эже сиз домком экенсиз, чыгып коюңуз. Мына биз келдик деп бир оз айтыш керек да. Айтпай эле прямо кирип эле бар жокту казып, мына жерде суу бар эле, суунун турбасын үзүп таштаптыр. Таң аткыча бу жерде суу каптады. Үйдүн тургундары трансформаторга көп кабаттуу үйлөрдөн сырткары жанындагы бала бакча, бейтапкананын электр чубалгысы туташканын, эгер кошумча дагы чубалгы туташса, кышкысын трансформатордагы электрдин кубаттуулугу жетиштүү болбой калат дешет. Суық башталып электе уже мурда күнү светибиз өчтү дагы. Андан бир 2-3 күн мурун дагы өчтү. Кышындан кийин жаш бала чакал менен ошондо тоңуп отурабызбы. Биз аябай каршыбыз. Помните, весной был запрет частный сауналарды вообще жабыш керек деген. Ошого карабай сауна расширяться эткени эмес азыр. Я проживаю в этом доме. Вот за мою бытность, так сказать, это копают уже 3-й раз. 3-й раз копает. У нас постоянно вырубает, так сказать, свет. Суунун азайганы, экинчиси бул светтин дагы, мындайча айтканда, кубаты азайып, өчүп турат бат-баттан. Биз ушул Гоголь-2-нин жашоочулары каршыбыз. Көчөнүн оң тарабын каздырып жаткан Викинг саунасынын жетекчисинен маалыматты тактоо үчүн барганыбызда аны менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Господи, девушки, вы меня, пожалуйста, не снимайте. Не надо наглеть. Я сейчас тоже могу взять и вас поснимать. Кто вы такие вообще? Где частная территория, мы не даем разрешение подписи. Мы жители Гоголя-2. Ал эми казуу иштерин жүргүзүп жаткан Асылбек Саткындиев болуп жаткан нааразычылык мыйзамсыз дейт. Себеби иш жерди казууга тиешелүү органдардан уруксат алынгандан кийин гана башталган. Аларга көчөдө жайгашкан Гори Ази мейманканасы Викинг саунасы кайрылып, эскирген электр чубалгысын алмаштырып берүүнү суранган. Бул жер негизи деген өзү мэрияныкы экен, муниципальный территория. Жителдер болсо айтып атат, бизде красный книга бар депчи. Красный книгасын көрсөтө элек. Ошол себептен биз жерди казып баштаганбыз. Бизде ордер бар, согласование бар со всеми органами. И биз ошол бул жерди казган себебибиз существующий кабелди замена кылып атабыз да. Бишкек электр тармактар ишканасы аталган даректеги трансформатордон кошумча электр тогу алынбастыгын айтып, буга чейин электр жарыгын алып келген абонент өз каражатына электр чубалгысын гана алмаштырып жатканын билдирди. 2007-жылдан бери 180 киловатт алып жүргөн, ошол эле киловатт алып жүрөт. Азыркы учурда биз бир да киловатт ага кошкон жокпуз. Ошол эле киловатт алып жүрөт, ошол эле өзүнүн трансформатору менен колдонуп жүрөт болду. Ал трансформатордон бир лишний киловатт алынган жок. Жашоочуларды дүрбөлөңгө салган Свердлов районунун аймагындагы казылып жаткан жер муниципалдык аймакка кирет. Бул сөздү тастыктаган райондун башкы архитекторунун айтуусунда тургундар айтып жаткан кызыл документ юридикалык жактан үйдүн имараты менен гана чектелет. Мына кызыл китептин чектери мына үйдүн так жана фасадтары менен кеткен. Юридикалык чек аралары. Мо чектерден тышкаркы аймактар, тыштагы аймактар бүт баары муниципалдык аймактар болуп эсептелинет. Казуу иштерине биз биринчиден уруксат бербейбиз. Биз азыр сиздерге бул үйдүн юридикалык границалары боюнча жана буга чейин проект позову даярдалган, ошол боюнча маалымат бере алабыз. Азыркы күндө кандай казуу иштери жүрүп атат, балким инженердик коммуникацияларга оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп атат, аны биз так айта албайбыз. Дегени менен Гоголь-2 дарегинин жашоочулары жерди казуу иши буга чейин эле алардын уруксатысыз жүргүзүлүп келгенине нааразы. Ал жерде көп жылдан бери жашаган тургундар электр чубалгысын жаңылаткан коммерциялык мейманкана, сауналардын иштөөсүнө да каршы. Себеби кыш мезгилинде чыккан түтүн саламаттыкка кедергисин тийгизип келет.